Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай бир керемет музыкалык чыгармадан кийин биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз. Мен сага бир окуя айтып берип турам, келип турат. Бир эки ууру банктан акча урдайт экен дагы. Анан кетип атса бирөөсү айтат дейт. Досум, токто, эйин, акчаны санап албайлы десе. Не кыласың аны санап, эртең жаңылыктардан көрө алабыз деген. Бура сүйлөгөн калп эле күлүп кой жок дегенде окшоштура алгансам дагычы. Бура сүйлөгөн күлгөнгү жакшы дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябызда корокто киргенде эле жарык этип бизге ошентип күлкү тартуулаган өзгөчө коногубуз бар. Таныштырып өтөйүн. Таныштырып. Союзбек Сейтказиев коду агабыз келип отурат. 2021-жылы биринчи эле баягы ЛТРге биринчи жолу келип атат окшойт сага, э? Кош келипсиз. Кандай келдиңиз? Кандай келдиңиз? О, жакындайынан келгенде эле күлкү тартуулап. Жок, мен өзгөчө суроо да. Неге кудуларды көрсөң эле күлгүң келе берет? Эчтеке дебесе деле. Эчтеке дебесе деле. Өзүн эле көрүп эле. Сен айттым го, ал тиги чувствосуна жараша болот да, кээ бир киши юморго жакын болот. Может, кудулдарды көргөндө ошо окуяларын эстейт, же болбосо кудул дегенде эле ушуга күлдүрөт, ушуга күлүп. Ошо күлдүрөт, ошо келгенде күлүш керек деп мындай. Ушу күлкүнүчтүү болуш керек деп эле күлүп коёт да. Кудул күлүш керек деппи? Союзбек байке, негизи эмне үчүн атыңыз Союзбек? Союз эми союз тараганда төрөлдүңүз. Жок, мен 1985-жылы төрөлгөм. Союз бар экен да, жакшы эле. Эмне үчүн атың Союзбек деп суроого башкача да. Жок, негизи башка 5 сомдук пакетиңиз канча сом дегендей эле. Эмне үчүн атыңыз көбүнчө Союз учурунда эми сиз жаш эле көрүнүп атасыз да. Ооба, негизи мен Союзбек деген атамдын классташы врач. Ошонун атынан коюлган деп угуп калгам. Ошондой врач болсун десе эле анан кашайып. Мен деле аз деле врачмын да. Бул ден соолукка эң керектүү күлкү. Мына, аны сезимди оңдобой туруп ооруган жерде сиз анда өтө бир гений врач турбайсыз. Мен мактанып кетейин, тартын алып эле. Мына мен аяктырган кишилер деп эле. Эмне жаңылык? Жаңылык ушу жакында 1-апрелде концерт коелу деп атабыз. Биздин жаңылыгыбыз ушу жаңы программа даярдап ушу элдин жүзүнө жылмайып күлкү күнүнө карата, буюрса. Күлкү күнүнө карата. Точно бара 1-апрел тиги ал деген алдамчылардын күнү да. Күлкү күнү негизи. Күлкү күнү. Кайсы күн экенин унутуп калыптыр. 1-апрель дайыма ошо мектеп учурунда дагы бир нерсени айтып эле, аркаңа бир нерсе жабышып калыптыр, же болбосо ручкаң түшүп калыптыр, анан 1-апрель деп эле. Шылдыңдап күлүп. Даярдыктарыңыз кандай? Даярдыктар Кудайга шүгүр болуп атат. Даярданып атабыз. Дагы деле даярданып атабыз. Концерт болуп башталып кетсе даярданабыз го. Бүткөндөн кийинчи. Бүткөндөн кийин ушу даярдалды да. Эми концерт учурунда баягы кызыктуу окуялар болот эмеспи? Ооба. Бир сон бир баягы элге тартуулайын, ошол точно эл буйрса күлөт деген окуяларыңыздан бизге жалпы теле көрүүчүлөрүбүздүн да уйкусун ачып. Мындай болот го, кино чыгардан мурун трейлер чыгат го. Концерттен мурун трейлери калбайбы? Эми азыр баягы бардык эле нерсени эл күлөт деген жакшы ой менен, күлбөсө да түшүнүп туура кабыл алат деген ой менен баштайлы деп атабыз. Эми баягы чага калып учурашып канда да бир ушундай учурашып көрөйүн деп атам. Ассаламу алейкум. Тесчин деп тес жазылган кыргыз эли кандайсыңар, жакшысыңарбы? Бул жинде тес жазылат деген себеби биз ушуну аябай тес жиндеп кетет экенбиз. Турган жерден жиндеп кетет экенбиз. Ошо кыргыз жиндеп атканда эле алдынан чыкпай коюп, соң кутулат экенсиң. Анан жиндеп бүткөндөн кийин алдынан чыгып калсаң эчтеке дебейт экен. Жана жолукканыңда дейт го. Ошондо мен жиндени бүттүм, эми жолугам. Жолукканда деп анан ушундай экенбиз да. Ушул сыяктуу юморлорду акырындан айталы деп атабыз. Ушуларды кичинеден келип. Кыргыз эли биз унутчак эл экенбиз. Ооба. Себеби унутчак үчүн кечиримдүүбүз да депчи. Болбосо унутпасак кечирбейт элек да деп. Ошон үчүн чаарлы кыйкырып эле, "Эй, эмне болуп атасыңар? Тигилерди камабайсыңар" деп кыйкырып аткандар деле ошолор. Кайра камап койсо, "Эй, чыгарып койсуңар, чыгарып койсуңар." Өздөрү каматып кайра өздөрү чыгарып эле ушундай айкөлдүгүбүз кармап турган ушундай элдерден келебиз. Чимчип кетти го баки. Акырын билгизбей. Анан дагы бир ушул биз өзүбүз көп мындай бактабайбызбы же өзүбүздүн жери өзүбүз канча деле көрүнбөйбү, баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей. Могу Дубай Субайга жылда эле барып турчу элем, пандемиядан кийин барбай калышпадыбы? Анан бардыгы ырчылар көбүнчө тияга барып, "Көрдүңбү, уну көрдүңбү?
ай сонун экен деп таң калып атса, биз алардын жүктөп койгон ойукмуш экен деп таң калып атсак, ошол эле Дубайдан келген арабтар эчтекеси жок эле жөн эле суу самырды көрүп ай деп жүрөгү учуп калып атпайбы. Биз оригиналдуу жерде жашайт экенбиз. Анан тиги жамгыр жааганда дагы, мисалы үчүн суу самырда жамгыр жаа берсе, биз боз үйлөргө кире качабыз го. Тиги арабтар кирбей эле машалла кандай керемет деп чыргап отуруп кыргыздарга суроо берип, силер бейишти кандай элестетесиңер десе, биздикилер жооп бере албай койт бир. Себеби биз бейишти жашоодо да окшойбуз деп ойлойт окшойбуз. Негизи ушундай эл арасында айтып турат, ушундай сөзчү. Кыргызстан бейиштин төрө деп, Ооба, буюрса. Негизи Сайызбек мырза айтсаңыз. Өзүбүз сорап атабыз. Бул айтып кандай билбеймишсиз ушундай. Негизи бейиш сиздин ойлоңузда кандай? Маны эч ким элестетип айта албайт, бирок аны үчүн аябай элестетиш керек. Негизи концертке даярданып атабыз, буюрса анан кийин даярдыктарыңыз дагы жакшы экенин байкап турабыз. Анан куудулдук бул деген биз кесип катары саноого болобу негизи? Же болбосо ушул куудулдук дегеле кимден келип чыккан, же үй бүлөңүздө ким мындай куудул чалыш деп коет го үйдө делечи, ошондон жуккан, муну атасы же болбосо апасы депчи. Подозрение бар дегенде. Эми бул ар бир талантты тактап таптаса пайда болот дегендей да. Куудулдук бул кимдир бирөөлөр үчүн хобби болушу мүмкүн, кимдир бирөөлөр үчүн кесип болушу мүмкүн. Анан көпчүлүк биз эми ушу кесип кылып келатабыз да, ушу менен таанылып, кандай жерде иштейсиң десе, куудул болуп иштейм деп эле айтып эле дегендей. Анан баягы кыргыз элин негизинен сөз баккан, сөздү куйруштуруп сүйлөгөн эл да. Негизи кыргыздын көпчүлүгү эле акын, ырга жакын, ушу шайыр элбиз да биз. Ошон үчүн бул биздин ата бабабызда бар болсо керек. Замандын талабына ылайык эми азыр баягы куудулдарды мурда биз сыналгыдан көрүп, же болбосо концерттерине байма-бай барып турчубуз. Азыркы учурда дегеле мисалы үчүн сиздерде абал кандай, мисалы үчүн куудулдардын деңгээли деп дагы айтсам туура болот болуш керек. Негизи кандай да? Эми заманга жараша, ошол замандын деңгээлине жараша куудул чыга берет экен да. Мисалы эми Вайнер азыр эми толтура эмеспи? Бул куудул дегенде Вайнер жана тиларды айтып атпайсыңарбы? Негизи куудул деген бул көрөгөч адамдарды айтылган экен бизгечи. Ку анан дулдул деп мындай бул өзүнүн бир чечмеден берери бар. Биз деле муну эми түшүнүп келатабыз да. Келдик Нияз Багаевстар ушулар жолугуп калса, ушулар чечмелеп айтып берет. Өзү күлкүнүн 22 түрү бар экен, Күмөнөр эке алда айтып берди эле. Анан 22 түрү? 22 түрү бар экен да. Кырытмасы бар экен, какшыгы бар экен, мыскылы бар экен, тамашасы бар экен, бирсетмеси бар. Толтура экен бул аябай. Мен да ушуларда көңүл бөлүп жүрөм да. Анан ар кандай нерселерге күлөт экен. Кээ бир адам болсо мындай бир башкача жанрга күлгөн адамдар бар да, мисалы ар кандай жанрга. Кээ бир адамдар мисалы үчүн айылда чоңойгон балдарга, мисалы үчүн бизгечи айылдын темасындагы мал чарба жөнүндө айтсаң аябай эзилип кетет. Шаардын темасында башка булар деген, буларды башка тема менен күлдүрүш керек дегендейчи. Ошондо бир эки дос өккөн кетип атып, бир нерсеге сен бириң күлүп, бириң күлбөй калсаң, кабатырабыздын эч кажети жок экен да. Ал өзүң деңгээлине жараша түшүнүп, сен өзүң деңгээлиңе жараша түшүнүп жүрө бересиң. Күлкү деген ушундай болот. Кээ бир кишилер бар мындай башкача күлкүлөрдү айтсаң түшүнбөйт дагы, анан мындай башкачараак мындай жеңил күлкү, оор күлкү, орто күлкү кете берет да бул күлкүлөрчү. Ошого жараша эле кабыл алат деп ойлойм. Вайндар жана айтып атпайсың, вайнерлер ишти кылып атышат, ар ким ар кандай азыр. Эми пранкерлер мисалы үчүн көбөйүп кетти да, эл арасында азыр эми социалдык тармактан эле көбүнчө баягы пост чыгарып эле, вайн тартып эле, пранк тартып эле. Куудулдардын баягы ошончун да сураганым ошол да. Мисалы үчүн мен сени чочуп турсам, сен ай деп переживать эттиң, мен күлдүм. Кээ бир киши күлөт, кээ бир киши күлбөйт. Жинди конобу, жашынакай эле отурган кыздын жүрөгүн түшүрүп. Кандай бул ден соолугуна зыян келтирип атпайбы дегендер да болот да. Ар кандай да ушундай. Сен байкап атасыңбы? Айке сүйлөп атканда аялдын образын айтып кана айланып кетип, анан урушкан кишинин ушунун баарына кантип жетишип атасыз? Же бул силерге көнүп калдыңбы? Мен мага байкалбайт деле көп деле. Өзүбүзгө байкалбайт деле. Көбүрөөк кыздардын ролун аткарып салбайсызбы? Мен жашоодо кыздардын ролун аткарып көргөн эмесмин.
негизи көп байкайбыз да. Негизи эле Кайсыл тарапка көбүрөөк басым жасайсыз? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы? Кудулдун 22 мисалы могу китеп жөнүндө да юмор айтса болот да. Эгерде мындай мисалы үчүн китеп окуш керек экен туугандар, биз китеп окуйт экен деселе бир башкача китептерди окуп жүрөрбүз туугандар. Мирзайланган кемпир, соолуган гүлдөр, корголгон келин, кыз көнөкчөнүн келин деп эле мындай коркунучтуу эле жан дүйнөбүз коркутуу эле бөлөкөт болуп, ошолор менен кошо переживать этип эле китепке боло берет экенбиз. Көрсө жашоодо окуй турган деле башка деле китептер бар экен да. Мисалы Капаланба деген китепти окусаң, такыр капа болот. Жайда жыргап калат экенсиң. Идея кайдан келип чыгат негизи? Идеябы? Идея эми жашоодон эле алынат да. Карап олтуруп, ушу өткөндө мен бир китепканага кирип эметип калдым, анан ошондой китептер бар экен. Анан кайсы китептер көп өтөт десең, бул китеп дейт. Азыр баягы ачыгын айтыш керек, көпчүлүгүбүз баягы напси деген жаман да дүнүйө өтүп. Азыр көчү мен жана акча, миллионерден 5 кеңеш деген китептерди деген ошолорду окусаң эле байкетчи деп десең. Туура бардык нерсени өзүнүн маалымат. Кандай китеп окубайлы, бирок жакшы жактарга колдонсок болот экен да. Чемге кечке эле баягы интернетте отургандан көрө китеп окуп койсо да жакшы болот экен деген мааниде да. Китептин эң жакшысы ушу адамдын мээсин өстүрөт экен, өндүрөт экен, маалымат алат экенсиң. Мен эмедеги интернеттеги маалыматтарга ишенбей эле калдым. Азыр түшкө чейин бирөө, түштөгү бирөө. Башка. Эки башка жаңылык чыгат го, бирөө өлдү десе кайра бирөө жок өлбөптүр деп. Бир эле аккаунт бирөөнү мактап аткан болот, кайра эле бир айдан кийин ошол эле аккаунт кайра эле ошону жамандап аткан болот. Значит, ушул жерде бирдемке бар да. Негизи азыр жанагы айтып кетпедиңиз, китеп окуганда өзүңүз кайсы тармактагы китептерди көбүрөөк окуйсуз, анан ошол өзүңүз айтып өткөн бай турган китептерди окудуңузбу? Мен негизинен китеп боюнча бул биздин могул союз тарагандан кийин туп-туура эле кабыл алып коюш керек. Могул 42-43 жаштан могул 20 жашка чейинки 25 жашка чейин поколениялар моюнга алыш керек. Биз чынында билим ала албай калдык депчи. Союз тарап кетти, курсак ачка калды, мектепте нанды ойлонуп отурган балага кайсы сабак, мугалим деле кантип бала чакан багамдап ала деле ушул анда эч ким күнөө эмес. Ушу союз тарап кетип, анан кийин ушундай билимсиз бир топ муун келип калдык да, ошол азыр Facebook'та көрүлүп атпайлыкпы, каталарыбыз айдан көп сүйлөсөк эле бакырып өкүрүп эле любой кишини классташыбыздай эле бакырып калдык чоңдор. Эй балача чабыт койбойсуң дейт. Ушунун баардыгы эле билимсиздиктен болсо керек да, эми ошол жака кирип алып тигини жамандап, муну жамандап. Эми билим алып көп китеп окуган болсок, биз мынчалык Facebook'та ар кимди ушактабайт элек да. Ооба. Негизи мен ойлоп калдым ошондо, ушунун китептин эң жакшысы Куран китеп окушуу депчи. Ошону окуган киши көп кайгырбай да, көп кишини да ушактабай тынч жашап калат. негизи баягы жогоруда тиркеме Facebook деп калбадыңызбы? Анан кайсы социалдык тармакты көбүрөөк колдоносуз? Мен Facebook'ка кирип карайм, карып отуруп, кээде жамандайсызбы? Бирок негизи Facebook'ка көбүрөөк мен комментарий жазбайм. Мен көрөм мындай эле, көрүп жаман, жакшы нерсе боло турган болсо поделиться кылып бөлүшүп коем. Жаман нерсе боло турган болсо көргөн темасын шашылыш көр. Эртең өчөт, срочно көр, шок болосуң, көрсөң көр деп кекеткендерди көп деле көрбөйсүз. Өзүбүзгө керектүү темаларды тандап алып көрөбүз. Facebook'тун эмне жартысы адвокат, жартысы сот, жартысы прокурор, ушундайбы, эмне эле камаш керек, чеч керек, тинч керек. Бүт эле акыл Facebook'тун ичинде генийлер отурат. Бир күндө 3 пост жазган тааныштар бар. Көрүп калам да, тынбай пост жазып берет, анан күлүп калам. Бул Чыңгыз Айтматовдон да көп нерсе жазып койдук жашоодо депчи. Негизи Instagram тиркемесинчи. Инстаграмга кирем. Инстаграмда деле өзүнүн реклама темасы бар да. Байказанга чоң рахмат, шашлык берип, суши роллго чоң рахмат. Мына айтене бадем. Сөздөрдө катталыңыздар, көрүңүздөр да. Анан кийин көбүрөөк тамактанып алышабы, бир аздан кийин кара зире май жакшы кеде сонда. Реклама кылып калышат. Ал жак бир өзүнүн эмеси бар. Ушул нерселерди биз деле күнүнө көрүп атабыз. Бирок байка айтып бергенде эмнегедир күлөт экенсиң киши. Же мен бүгүн Союз Бөкбекке келет, мен күлөт окшойм деп алганым үчүн. Өзүңү алдын ала даярдап алгансың. Бул өз жашоодо күлкүлүү нерсе. Мен Ош базар жөнүндө да бир юмор айткам. Бияк эме светофор жөнүндө. Анын ичинде толтура да Ош базарда жана кетип атсаң эле кыйкыра берет го, бачы.
Таласка, мал бакканга үй бүлөлүк киши керек, жаткан ичакан бекер делечи. Айлыгы 8.000 сом деген. Ошол территорияда жүргөн кишилер ош базарда иштейт деп берет. Ал жерде баарыбыз эле жүрөбүз. Көпчүлүгүбүз баягы байкабай калабыз да. Мисалы сотка жашообузга кирип келгенден бери биз сотка менен жашап калдык да. Кадимкидей эле. Соткасы жок жүрө албай калдык. Бул бир киши кадимкидей эле. Кийинтесиң, зарядтайсың, единство саласың, ухаживать этесиң да кыскасы. Жанагы постоянно карап жүргөн киши карай албай калганда, маршруткада түшүп калганда мындай байкап көрсөңөр, мындай сотка караганга вариант жок, монтип кетип аткандар, отургандардын карап кетишет. Бул өзүнчө бир жашоодо болот деп көрүнүштөр да. Ооба. Негизи концерттен кайра келели. Канча күн болот? Бир эле күн. Бир эле күнбү? А эмнеге? Ошо бир эле күн. Бир эле күн. Филармонияда болот, бир эле күн болот. Анан кийин концерттин көпчүлүк эмеси, темасы ушундай эле, ушундай темаларды сүйлөшөлү деп атабыз эми. Билеттер кассада сатылды. Сатылып же бүтүп калдыбы? Сатылып атат. Жок, сатылып атат. Эртерээк аракет кылалы, жетишип калалы. Анан суроо болсун. Сиз даярдаган элге өтпөй калган учурлар болобу? Даярдаган өтпөй калган учурлар кездешип калат. Ошондо эмне кылабыз? Эчтеке деле кылбайм. Эмне урушайм, эмне түшүнбөйсүңөр. Эмне деген кандай түшүнбөйсүңөр деп урушмак болом. Калган башка нерселерди айтып кетесиң да. Жашообузда ошол концерттеги бир эң кызыктуу окуяны айтып берип, ошо менен жыйынтыктасак. Эң кызыктуу окуя концерттеби? Мындай бир өзүңүз да мындай таң калып, эстеген сайын мындай кытыгылап тура турган бир окуялар болобу негизи? Өзүм таң калып эметен билбейм мен, ушу көп эле окуялар болот, бирок эстей албай атасың да. Мен ушул студияга келгенде ушул концерттеги эң кызыктуу окуяңы айтып бер дегенге келгенде такалам бир. Себеби ал ошол жерде кызыктуу болот, бирок могу жерде кызыктуу болбой калышы мүмкүн. Анан атыңыз неге Сайызбек дегенде бир такалам. А эмне үчүн? Үй бүлөңүздө ким таланттуу деген. Бул да эзелтеги жаткан бала кезиңизде кандай элеңиз дегенде өнөр адамдардын көпчүлүгү айтат го, бала кезимде аябай шок экенмин деп. Жаш баланын баары эле шок болот деп. Мен момун соң тип тарбиялуу бала. Эми айрым учурларда мындай нерсе кездешет да. Кандай нерсе? Мисалы үчүн кичинекей кезинде деген аябай жоош болуп, сүйлөбөй анан кийин баягы чоңойгондо өнөрү чыгып, тескерисинче ушундай болот. Анан бала кезиңизде эми чыгармачылык адамдар ушундай да, бала кезинде. Жок, любой эле бала тентек болот. Бала тентекти. Бала тентек болот, туура айтасыз. Чоң киши кантан акыл эси бар болуп кандай тентек кылса айтат го, эмне болуп каласың, адамсың дейт го. Чоң рахмат байке, ушул бизге ата өзүңүздүн убактыңызды бөлүп келип, эртең менен жалпы кыргыз журтчулугуна саламыңызды айтып келип, жакшы жалыңыз менен келип отурат экенсиз. Буюрса концерттин билеттери эртерээк сатылып бүтүп, дагы бир жолу аншлаг болуп, эртеси күнгүгө дагы Сайызбек бизге концерт койбосоң болбойт, биз күлкүгө тойбой калдык, биз кайра күлгүбүз келе атат дегенге жетели. Ооба. Чыгармачылыгыңызда ийгиликтер болсун. Сизге ийгилик каалайбыз. Мына урматтуу теле көрүүчүлөрүбүзгө да эскерте кетели. 1-апрель дал ушул бүгүнкү биздин Куттуу студиябыздын коногу Кооду Сайызбек Сейитказиев сонун бир концерт бергени турат. Учурдан пайдаланып сиздерге дагы мындай жарнама кыла кетели. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Өтө мыкты сонун концерт болот. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.